жөнөкөй нерсе эмес таксырлар. Түшкө маани бериш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга пайгамбарчылык келгенге чейин 6 ай түш көрдү. 6 ай түш көрдү, 6 ай түшүндө эмнени түшүндө көрсө, өңүндө ошону көрүп турду. И ошо түш аркылуу андан кийин 6 айдан кийин вахий келди. Алла Таала пайгамбарыбызды ошого даярдады. Бир. Экинчиси, Кур'ан-ы Каримде куш кабар, момундарга куш кабар берилет деди. Куш кабар эмне дегенде, ру'я салиха деген. Ру'я салиха туура түш боюнча. Эми түштөр үчкө бөлүнөт түш өзү. Шайтани болот, нафсани болот, илхами болот. Бирөө түш көрдү, 4 намаз окусаң эле болот деди да. Же 5 вакыт намаз кылбагыла, 6 намаз кылсаңар уже жаңы башталды. Депчи. Бул шайтандан да, точно шайтандан. Пайгамбарыбызды көрдүм дейт. Кандай экен пайгамбар? Сакал кырып, галстукчан, конкретно сүйлөп атат. Сен шайтан көрдүң. Чүтү өтө нурлуу укмуш экен деп мактап атат да. Өтө хулия деп коет, мисалы түсү башын сурасаң башкача. Бул шайтандан көрүнчү. Кеде өлүм болуп келет, коркутуп келет шайтандан. А кеде биз азыр аралашкан ар нерсени түш көрө беребиз, ал нафс. А кеде периштелерден илхам, Алла Тааланын тарабынан түш келип калат. Ошондой жакшы түш көргөндө жакшы адамга гана айтыңыз. Сизди көрө алган, сизге мындай жакшы санаганыңызга гана. Бул сөз. Жаман түш көрсөңүз эч кимге айтпаң. Эч кимге айтпаң, кеде жаман түш көрүп каласыз да. Эч кимге айтпаң. Ойгонор замат сол жагыңызга 3 жолу Аузу биллахи мин ру'ясу, жаман түштөн, я Алла сенен сактанууну тилеймин деп коюң болду. Бул дегени өтө түкүрбөйсүз же үйлөбөйсүз деп 3 жол. Кудай кааласа иншалла ал түштүн эч кандай сизге зыяны тийбейт.